Саламатсыздарбы? Каналга кош келиңиздер. Мен бүгүн сиздерге көздүн айланасындагы бырыштарды кантип кетирүүнүн же болбосо кантип алдын алуунун жолдорун айтып берем. 30-35 жаштан кийин мындай кремдерди, көздүн айланасына арналган азыктандыруучу кремдерди ар бир аял заты колдонуп туруусу зарыл. Бул тууралуу косметологдор дайыма айтып келишет. Мындай кремдердин курамындагы заттар көздүн айланасындагы жумшак териге бырыштын тез түшүп кетүүсүн алдын аларын белгилешет. Күнүгө эртең менен кечинде мындай кремдерден аз өлчөмдө алып, сүртүп туруу пайдалуу. Ошондой эле мындай бырышты алдын алам десеңиз, үй шартында даярдалган айрым каражаттарды да колдонууга болот. Алоэ менен эфир майын кошуп колдонуу майда бырыштарды тез жазат жана алдын алат. Теридеги кургактыктан да арылтат. Күн сайын бир калыпта алоэ ширесине эфир же өсүмдүк майынан кошуп, көздүн айланасына сүртүп, массаж кылып туруу керек, укалап туруу керек. Алоэ жалбырагында кесип алып, көздүн алдына басып турса болот. Дагы бир мыкты каражат кастор майы. Кастор майы көздүн айланасында пайда болуп келе жаткан жаңы бырыштарды жазып, кирпик каштарды бекемдейт жана өсүшүн жакшыртат. 1 аш кашык витаминине ошончолук өлчөмдө какао же облепиханын чычырканак майынан кошуп, сүртүп, укалап турса мыкты натыйжасын берет. Эң жөнөкөй ыкмалардын бири 1 аш кашык балга 1 жумуртка жана бир аз өлчөмдө арпа унунан кошуп, жакшылап аралаштырып, тыныктырып алган соң көздүн айланасына жаап турса болот 10-15 минутага. Чийки картошканы майда жука кылып кесип, көздүн айланасына басып туруу эң мыкты ыкма.